Кээде элге нааразы болосуң да. Ай, полукарлик болбойт, даже билесиздерби, автомат машиналар биринчи келгенде. Автомат болбойт, механика желе жакшы. Анан полукарликтер болбойт, карликке караганда высокорослый или жакшы, өзүбүздүн эски алмалар жакшы деп мактай беришет, туура эмес түшүнүктөрдү бере беришет да. Мына полукарликтин плюсу мына ушундай туугандар. Мына жерде туруп тере бересиз, акын чыгып отурбайсыз. Даамдуу аябай, сонун катуу, то есть көпкө чыдайт немеге. Мындайлары да болуп калат экен. Жаңы үйрөнүшүк болгонго иши кылып кайфыйм туугандар. Жерде мына ушундай үзүп жеп, каалаганда келип огороддон үзүп жегенге эгилген нерселер туугандар. Мына чоңдуктарын көрүңүздөр. Ушулар полукарликтер, европейский көчөттөр. Аябагандай көп алат экен. Өтө сонун, даамы сочный. Алмалар булар көрүп турасыздар мына. Полукарликтер териш оңой. Жерден туруп эле тере бересиз, эч кандай кыйынчылык жок. Кыйналбайсыз. Иши кылып жаңыланууга умтулуш керек туугандар. Кайсыл жагынан болбосун, мал чарбасы болобу, дыйкан чарбасы, багбанчылык болобу, любой жагынан бизге караганда көптөгөн мамлекеттер али алдыга кетип калган бардык нерселердечи. Биз ошолордун кылган иштерин кылып эле өндүрө берсек, биздин жерде мындай продукциялар аябагандай качественный болот, даамдуу болот. Биздин климат, Кыргызстандын климаты өтө сонун туугандар. Алмага, персикке, кокон гиляска, любой нерсеге биздин мамлекет өтө аябагандай бай, өтө ыңгайлуу мамлекетибиз бар туугандар. Андыктан аны барктайлы, баалайлы өзүбүздүн мамлекетибизге өндүк үчүнө салым кошолу, кичине ар тарабынан болсо дагы. Анан кийин өстүрө берсек, анан экспортко чыгабыз. Экспортко Кыргызстан ушул ушундай айыл чарба продукциялар менен деле алдыга чыгып кетсе болот. Кайсы бир мамлекетти бир эле багбан көтөрүп койгон экен да. Эгерде мамлекетти байыткыңар келсе, анда алмай келе депчи. Бул кайсы мамлекет экенин комментарийга жазыңыздар туугандар. Ошол багбандын сөзү менен эле жапа тырмак алма өстүрүүгө киришип, азыр ошол мамлекеттин алмалары экспортто биринчи орунда турат да. Соответственно, мамлекет бай туугандар. Андыктан жаңыланууга шашылыңыздар. Мен ушул шабдалууларды карагандан бир аз кыйналып турам. Эгерде кимде ким ушул нерсени жакшы билген болсо, мондай ооруларына каршы эмне кылыш керек? Жана мындай жалбырактын чүрүшкөндөрүнө бир сыйрадан эми дары чачканбыз, бирок ага деле болбой ушундай болуп атат. Балким арасына чөп өстүрбөй коюш керек. Кандай ой пикириңиздер болсо бизге бөлүшүңүздөр, айтыңыздар. Баарыбызга сабак болсун, баарыбызга маалымат болсун. Андыктан чамдаңыздар туугандар.